Салам достор, биз сиздерге дагы бир кызыктуу маалымат менен бөлүшөбүз. Нокаттын Чечме Сай деген айылында жүрөбүз. Анын ичинде биз болсо Чайка деген лагерде жүрөбүз. Бул мурда ошо облустук, Ош шаарындагы облустук деңгээлде адамдарды тейлеген укмуш бир эс алуучу жай болгон экен. Ал эми бул дарактан көрүү улам эле бул жер абдан бир тарыхы бар жер экендигин деле байкасак болот. Кыргыз эли ислам динин кабыл алганга чейин теңирчилик деп ушундай сыйынып келген. Ал эми ушул боз дарак деп коет экен. Ушул дарактарга дагы төрөгөн аялдар келип, ушул даракты кучактаса, мына ушундай ырым жырымдарды жүргүзүшчү экен да. Мынакей көрдүңүздөр, укмуш тала, укмуш мейкиндик, укмуш бош. Демек, Кыргызстанда мындай жерлер деле абдан көп болуш керек. Бир мугалимдерге, деги эле мамлекеттик бир кызматтагыларга, мамлекет тарабынан көңүл бурдуп, ушул жер сонун бир эс алуу жайга айланса, сонун болмок экен. Абдан сонун, абасы таза, бир аз ылдый бассак шаркырап аккан суулары бар. Укмуш жер экен. Мынакей көрүңүздөр. Бак дарактары толтура, куду жасалмадай, жасап койгондой бир табигый кооздукту көрүп турам. Укмуш.